Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри кызматынан алынды. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары билдиришүүдө. Маалым болгондой, ал кызматтан өз каалоосу менен кеткен. Анын ордуна депутат Жанар Акаев мэр болуп дайындалды. Белгилей кетсек, Токторбаевдин кызматтан кетери тууралуу ушак айыңдар акыркы бир нече күндөн бери тарап жаткан. 17 февралда президенттик администрацияда жана мэрияда Токторбаев өз ордунда иштеп жатканын айтышкан. Мэрибиз да кызматтан кеткен тууралуу маалыматты четке каккан болчу. Жеңишбек Токторбаев боюнча эмнелер белгилүү? Ал бул кызматты 2025-жылдын 23 январынан бери аркалап келген. Ага чейин Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты болуп, Ата журт Кыргызстан фракциясынан шайланган. Мэр болуп турган учурда Токторбаев коомчулукка активдүү чыгышы жана күтүүсүз текшерүүлөр менен эсте калган. Анын таңкырыйттери бир катар жарандарды сүйүндүрсө, айрымдары сынга алган. Ал тургай муну көргөн облустук, райондук мамлекеттик жетекчилер удама удаа туурап чыккандагы көрүп жүрөбүз. Экс-мэрдин бул кылыгына тамашачы блогерлер тарабынан пародия жаратылып, коңшулаш мамлекеттерден бери видео тартканга жетишкен. Бул аракеттер көп учурда өзүн пиар кылууга окшош экенин Жогорку кеңештин экс-төрагасы Нурланбек Тугунбекулу дагы белгилеген. Ошондой эле 2025-жылдын июль айында Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун атынан Жеңишбек Токторбаевга унаа белек кылган. Унааны тапшыруу учурунда Ташиев Ош шаарынын мэринин ийгиликтүү жана натыйжалуу иши башка мамлекет жетекчилерге дагы үлгү болгонун белгилеп, автоунаа белек катары берилип жатканын айткан. Ошондой эле унаа мэрдин жеке пайдалануу укугу үчүн берилерин баса белгилеген. Бирок мындан көп өтпөй эле 2025-жылдын сентябрь айында Садыр Жапаров Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевга кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн катуу сөгүш жарыялаган. Буга кызматтык этика нормаларын бузуу себеп болуп, бул кызматтык тартипти сактабагандык катары бааланган. Айрым адамдардын айтуусуна жана экс-мэр Токторбаевдин өзүнүн сөзүнө карасак, ал УКМКнын мурдагы жетекчиси Камчыбек Ташиевдин жакын досу экени айтылат. Ал эми Ошко жаңы мэр болуп барган Жанар Акаев бул убакытка чейин 3 рет эл өкүлү болгону белгилүү. Азаттык радиосунда иштеп, андан кийин эл өкүлү болуп шайланган Жанар мырзанын өмүр баянын карап отуруп, анын бул убакытка чейин мамлекеттик кызматта иштегенин таба албадык. Ошентсе дагы азыркы мэр мурдагы эл өкүлү Акаевди көпчүлүк колдоп келгени бышык. Калаанын жаңы башчысына ийгиликтерди каалайбыз.